إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وألحقنا بعبادك الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah Taala'nın rahimi berekesi jağan bolsun, tutup atkan orozolorubuzdu Kuday Taalam kabul etken bolsun. Kayradan suroo жооп темабызга киришели. Алгачкы суроолордон жолдон акча же шакек же сырга таап алса, эгер ээси чыкпаса, аны өзүнө иштетсе болобу? Шарият боюнча кандай болуп эсептелет? Бул лакыйта деп коет, жолдон табылган нерселер бул автоматтык түрдө аманат болуп эсептелет. Ошол үчүн жолдо жаткан нерсени алба, алгандан кийин ээсин таап бер деп шарият менен талап болот. Ошондуктан өзүнүн ээсин таап, даректерин таап бергенге аракет кылыш керек. Анан эгер андай болбосо, так мүмкүн болбой калса табыш. Анда ушул жоготкон кишинин атынан деп туруп, жанагы жесир үй бүлөлөр бар, жетим балдар бар, ушу үйлөнгөндө келинчегин эчтеке таба албай калышы мүмкүн. Ошолордун келинчектерине жоготкон кишинин атынан белек кылып берип койсоңуз болот. Өзүңүзгө иштетпей элеңиз. Кийинки суроо, эртең менен ооз жапканда багымда окуса болобу? Экинчи суроо, даарат албай эле гусул алып намаз окуй берсе болобу? Же даарат алып анан гусул алыш керекпи? Ооз жапканда качан жабасыз? Багымдат намазын убактысы кирер менен ооз жаап атасыз да. Ошол замат эгерде балким өкмөт жумуштарда иштейсиз же сыртта иштейсиз, ошолордо баягы Рамазан айында гана ушул кыйынчылык болуп калбасын деп убактысы кирер менен албетте оозу жаап, багымдат азыр эми заман өнүгүп калган. Багымдат намазынын убактысы дегенде кире турган убагы күн канчада чыгат, бүт жазылат намаздардын бардыгы. Намаздын убактысы кирер менен дароо багымдатты окуп, андан кийин эс алып алсаңыз болот, албетте боло берет. Кийинки сурообуз, даарат албай эле гусул алсам болобу деп атпайсызбы? Даарат алуу гусулдан мурун бул мустахаб амалдардан болот. Ал эми оозго мурунга суу алып гусулда, анан жалпы денеңизди жууп койсоңуз, албетте даарат да ошонун ичине камтылат. Даараттуу да болуп каласыз, гусулдуу да болуп каласыз. Бирок ошого чейин даарат алып анан жуунганыңыз гусулга чейин. Албетте бул мустахаб амалдардан болот. Жолдошум экөөбүз баш кошуп 3 ай жашап, мени Кыргызстанга жөнөткөн. Токсикоз болуп аткан кезимде ошентип баламды төрөп 8 ай дегенде Москвага чакырды. Келгениме 1 ай болду. Күйөөм көңүлүм болбой атат. Сага же жашаш керек, же жашаш керек деп атат. Мен 1,5 жыл үйүндө кызмат кылып, күтүп жүрүп келсем, мени кыйнап, өзү кыйналып ушул сөздү айтып жатат. Эмне мен жашайм деп атам. Ал көңүлү жок. Эмне кылсам болот? Бул баягы эле кайталанма суроолор. Жогорку темаларды карасаңыздар, жооптору жетиштүү болот. Ошентсе да бир сыйра кыстарма катары айта кетели. Биз аял күйөөсү жөнүндө тема боло турган болсо, биз эки тарапты тең укмайынча биз сөз айта албайбыз. Балким өзүңүздөн да бир кемчиликтер кеткендир. Балким чындап эле сиз айткандай жолдошуңуз ошондой туура эмес, зулум мамиле кылып аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан күйөөгө тийип атканда өзүм билем мага жакты деп тийгенсиз. Демек өзүңүз билип жаккан болсо ошол бойдон жашап кетиш керек. Илгери ата-бабалар териштирип, кандай бала бул аталыкка даярбы, күйөөлүккө даярбы, кызыбызга боорукерлик, айкөлдүк менен асырап кете алабы, кете албайбы деген суроолордун негизинде сынап көрүп күйөө баланы. Анан кийин кызын бергенде убадасын алып, урбайсыңбы, чаппайсыңбы, багасыңбы, карайсыңбы, мойнуңа аманат кылып аласыңбы деп бүт баарын жооптор мойнуна жүктөп туруп анан берген. Эми кандай болгон күндө дагы аял киши өзүнүн деңгээлин жогору кайсы жагынан аялдын сыпатына мындай көрүп бере турган, аялга бир пайда бере турган, илим болобу, билим болобу, адеп акылак, жүрүш туруш, кийим кече, тамак аштын түрлөрүн жасоо боюнча аял киши өзүнүн деңгээлин өзү көтөрө бере турган болсо, балдарыңызга мыкты тарбияны бере берсеңиз, Кудай буйруса жолдошуңуз келет, келбей койбойт. Анан нарк насилге, тарыхка, пайгамбардын өмүр баяны жана диний китептер, мындай адабий чыгарма китептерди көп окуп, кыскасы бош убактыңызды илим менен, өнөр менен, кесип менен айлектендире берсеңиз, Кудай буйруса жолдошуңуз эч жака тыштап кетпейт. Ал деле адам да сизди баягы аманат катары алгандан кийин ал караганга, бакканга милдеттүү. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Адал нерселердин ичинен эң бир Алланын каарын келтирген нерсе бул талак деп.
Ошондуктан никени кыйдырып атканда эркек киши ойлонуп үйлөнүш керек. Анан никени бул аяр мамиле кылыш керек. Үйлөнгөндөн үйлөнүү оңой, үй болуу кыйын деп атпайбы? Ошондуктан турмушка чыгарда аял киши энеликке, эркек бала аталыкка даяр болгондон кийин анан турмуш жолуна аттаныш керек. Ага чейин кое туруш керек. Балким физический жактан, дене мүчөсү жагынан балагатка жетиши мүмкүн. Бирок ой жүгүртүү жагынан, бир жоопкерчилик жагынан аң сезими, ой жүгүртүүсү жетил элек болушу мүмкүн. Ошондуктан андайлар үйлөнбөй туруш керек. Бул боюнча дагы биз өткөндө да айтканбыз, дагы айтабыз. Жакында атайын кайсыл учурда нике үйлөнүү фарз болот, важип болот, сүннөт болот, мустахаб болот, же болбосо тескерисинче арам болот, макру болот, анан мубах болот, үйлөнсө да болот, үйлөнбөсө да болот. Ошол эрежелердин бардыгын биз айтып беребиз. Кыздар кичине айта турган болсо, мына темага байланыштуу. Аялды уруп сабап, атайлап карабай, зулумдук кылып кое турган коркунуч пайда болсо, аларга үйлөнгөн болбойт. Ошол мүнөздөрүн ыргытып, тетиги жакка чыдамайынча. Анткени бирөөнүн кызы, сиздин аялыңыз бирөөнүн кызы. Эртең күнү сиз да кызыңызды бирөөгө келин кылып бересиз. Ошол учурда күйөө алабыз, жыпылдап, лыпылдап, келиңиздер кандайсыздар деп кайната кайнени сыйлап, ошол учурда кызыбызды дагы эмне өзүнүн ордуна коюп, сыйлап, бапестеп карай турган болсо, кандай жагымдуу көрүнүш. Ошол үчүн Хасан радиаллаху анху айтты. Ошондуктан Хасан радиаллаху анху керемет сөз айткан да, кыздарыңарды ыймандуу жигитке бергиле. Эртең күн ал үйлөнө турган болсо, кызыңарды сүйүп жашайт, ыймандуу жигит ала турган болсо. Же болбосо таштап кетпейт деген. Ажырашпай жашайт деген мааниде. Кийинки суроо, орозо ичи нифас каны кичине-кичинеден келип калса, ошондой маалда намаз орозобуз кандай болот? Ислам негиздери деген китеп бар. Ошону көчүрүп алсаңыз, ошогон темалар баары чечилет. Ошентсе дагы жооп берип коелу кичине. Албетте орозо бузулат, намазды окубай турасыз. Анан баары токтоп бүткөндөн кийин, ар бир аянын адаты болот да. Бүткөндөн кийин намаздын казалары өтөлбөйт, орозонун казасы өтөлөт. Кийинки суроо, шыбыма краска тамып кетиптир. Аны билбей, байкабай, ошол шым менен намаз окуп жүргөм. Намаз өтпөй калышы мүмкүнбү? Жок, краска нажаска кирбейт. Ыплас нерсеге кирбейт, булганыч нерсеге кирбейт. Беймарал намазыңыз боло берет. Кудайым кабыл этсин. Кийинки суроо, Адилай деген атты чечмелеп бериңизчи, жума күнү төрөлгөн. Бүгүнкү күндө эгер ушу аттын маанисине аябай кызыккандар болсо, оңой, жеңил, дини китептер сатылган жерде атайын аттар жана аны маани маңызы менен деген китепчелер чыккан. Ошол жерден алып, түрү менен түшүнүп алсаңыз болот. Башка аттарды да ошол жакка кайрылыңыздар. Кээде ар бир суроого эле баягы жооп бере берген адам муну жинди деп ойлойт деп турго. Себеби кээ бир суроолор бар, жооп берилбей эле, жоопсуз эле суроо мындай эле түшүнүктүү боло турган. Ал кандай десе, Имам Малик рахматуллахи алейх 4 мазхабтын басын бирөөсү. 40 канча суроо менен келгенде, бирөө ата 42 дейт, бирөө 41 дейт, ошо 40 канча суроо менен келет. Ошого келгенде 2 суроосуна жооп берип, калганына жооп бербей коет. Анан айтат да, жооп бербейсиз калганына десе, калганын билбейт экем деп коет. Десе, ал айтат, сиз кандай жооп бербейсиз? Мадина шаарынын имамы болсоңуз, десе, эл дагы эмне деп айтат? Десе, элге айтып кой, Имам Малик жахил экен, билбейт экен деп айтып кое бер дейт. Бул эмне үчүн? Жөн эле суроо берип кое отура берет, бир өзү окубайт, изденбейт деген адамдарга тиешелүү. Ошон үчүн китеп окуу маданиятына калыптанып көнүп алган болсок, керемет, жеңил, жөнөкөй, даарат, намаз, орозо, зекет, ажылык боюнча жана Google'дан ислам негиздери китепти көчүрүп алсак, бүт маселе чечилет. Ошонун ичинен дана суроо пайда болот. Мындай бүдөмүк болуп, түшүнүксүз болуп калып, мен мына китептен окудум, ушул жерин мен түшүнбөй атам, ушуну мага ачыктап бер деп суралса, иншалла ошого өтүшүбүз керек. Барган сайын эми алхамдулилла азыр мурда дааратты кандай алат, намазды кантип окуп билбей жүрсөк, азыр даарат, орозо, зекет боюнча Кудайга шүгүр, азыр мечиттер толо намаздар окулуп, билгендердин саны көбөйүп, шүгүр болуп калды. Ошондуктан жанагындай изденип, өзүңүз окуп, үйрөнүп алсаңыздар, иншалла жакшы болот, жеңил болот, анан далилдүү болот. Паланча айтты эмес, мына китептен көрдүм, мынакей турат деп. Кийинки суроо, күйөөм 3 талак берип койду. Мен башкага тийип, аны менен эч канча жашабай ажырашып кеттим. Эми биринчи күйөөм менен жарашсам болобу?
Бирок күйөөм турмушка чыкканымды билбесе да боло береби жарассам. Негизи талак маселелерин аял менен күйөөсү кандай сөз абалда айтылды, кантип айтылды, биз буларды билбейбиз да. Эгерде жолдошуңуздун маалыматы талак боюнча, нике боюнча терең бар болгон болсо, анда айтышыңыз керек болот. Ал шекит да барбыр. Сен адал жол менен барып келдиңби, келген жоксуңбу, баягы бөлөк бирөөгө турмушка чыктыңбы, чыккан жоксуңбу деп сураса, анда айтыш керек болот негизи эле. Анткени бул жүрөгүндөгү күмөндүү нерсе кеч керек да. Анткени сизге 3 талак түшкөндөн кийин ага мындайча айтканда биринчи күйөөңүз менен жашоо болбойт да өзү. Ошол болбойт деген түшүнүктү жоюп, болот деген шариаттын эрежесин билүү үчүн биринчи күйөөңүзгө адалдангандыгыңызды сөзсүз түрдө айтышыңыз керек болот. Антпесеңиз туура келбей калат. Эгерде нике жөнүндө, ал жөнүндө, башка жөнүндө маалымат такыр жок болгон болсо, анда шарт эмес, никенин шартына кирбейт. Себеби дегенде эң негизгиси адал болду, анан кайра турмуш жолун уланта бересиз. Бирок кандай болгон күндө дагы башка бирөөгө турмушка чыктым, мынакей эми талагымды алдым, 3 ай этекки убакыт өттү, эми экөөбүз турмуш курсак болот деп кайра башына турмуш жолуна түшүш керек болот. Ошондуктан талак берерден мурда ойлонуш керек. Кээ бирде аялдар өздөрү да суранып алат. Баягы бирөө сурап берди. Күйөөм мага муну талак берип койду деп, кандай деп, 3 талак берип койду, эми эмне кылабыз? Десе анан күйөөсүнүн сөзүн уктук, бизге жөнөтүптүр, ушундай деди. Күйөөсүнүн үнүн карасак, ушул эле керекпи, суранып атканың ушул элеби? Анда мынакей деп бериптир. Ошон үчүн аялдар кээде өздөрү суранып алат. Талагымды бер деп. Ошондо эркектер сабырдуу болуп, талагын бербей эле болуш керек. Себеби ачуу үстүндө айтып алат. Эртеңки күнү ортодо балдар бар, кыздар бар. Алардын келечегине балта чаппаш үчүн аял менен эркек сабырдуу болуш керек. Wasbir ala ma yaqulun дейт го. Адамдар эмне десе дей берсин, сабырдуу болула. Тиги эмне дейт, бул эмне дейт деп отуруп, ажырашкан үй бүлөлөрдө бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Этиятташ керек. Эң негизгиси аял менен күйөөсү бири-бирин сыйлап, барктап, пайгамбардын сүннөтүн тирилтип, ал сүннөтү кандай? Аял заты бул биз үчүн аманат, аманатка эч качан кыянат кылбашыбыз керек деген эреженин негизинде кетишибиз керек. Кийинки суроо, мен оорукчамын, үйлөнгүм келет, кандай кылсам болот, жардам бере аласызбы? Албетте сизди дарыгерлерге гана сунуштайбыз. Бирөөнүн кызын алып алып кол кылып албашыңыз керек. Кудайым сизге шифа берсин. Сөзсүз түрдө турмуш жолун улантканга, турмушка жарактуу эркек болгонго сиз өзүңүз аракет кылып, турмуш жолуна даяр экениңизди далилдеп, дарыланып, андан кийин турмуш жолуна түшүш керек. Себеби бирөөлөр алданып тийип албасын. Кээ бир ушундай үй-бүлөлөр бар экен, билдирбей акырын болгон фактылар болгон бул. Мындай келбеттүү татынакай жигитти көрсөтүп туруп, анан кайра мына кеттик айылга деп туруп, бөлөк машина менен отургузуп барып, апарса эле пардан асса, башка эле эркек болуп чыгып алат. Макул, кабыл алдым, тапшырдымдан кийин. Бул арам, болбойт, таптакыр туура эмес. Ошондуктан биздин эл көчмөн калкпыз, дайыма айтып келебиз. Түз, курч элбиз, маданияттуу элбиз, келечекке карап көз чаптырып, ойлонуп сүйлөгөн элбиз. Ошондой эле биздин энелерибиз, апаларыбыз дагы эркектер эле эмес, жаш балдарга чейин сыйлаган эл. Алдынан балдар кетип атса, жаш балдар кетип атса дагы өтүп кеткилесилер, анан биз басабыз деп балдарды, жаш балдарды өткөрүп жүргөн. Эмне үчүн? Бул эркек сыйлаган аялдар сөзсүз түрдө үйүндө дагы, кайын журтунда дагы, төркүнүндө да бардык жерде эне сыйлуу болот деген эреженин негизинде. Ошондуктан ар бир нерсени аткарарда сөзсүз түрдө кайра ойлонуп, кайра шарият эрежелерине салып, анан чечим кабыл алыш керек. Себеби дегенде айтпай дебей үйлөнүп ала турган болсоңуз, эртеңки күнү ал кор болуп калбасын. Ал ишенип тийип албасын. Ишенип тийип ала турган болсо, эртеңки күнү мен мунун билгенде мен сага тийбейт болчумун десе, бул таптакыр туура эмес болуп калат. Эгерде ачык айтсаңыз, мен ушундай бул жерим ооруйт, могул жерим жараксыз, бирок мен турмуш куруп кеткенге мен жарактуумун дей турган болсо, ага кайыл болуп билип тие турган болсо, анда албетте жашооңуз иншалла сонун болот. Мында көз азиз менен көз азиздер үйлөнгөндөр бар. Бүгүнкүндө жок эмес. Устаз, менде суроо бар. Мен Бишкектен Ош облусу Ноокат районуна келдим эле. Куфтан намазды бул жакта өз убактысынан 10 мүнөт эрте окуйт экен. Кандай кылса болот? Устаз сураныч, сизден жооп күтөм. Рахмат.
Кайсыл жерде жүрсөң, ошол жери ныры-нырда дейт го. Ана биз Әхлү-Сүннә вал Жамаанын акыйдасы ушундай. Биз имамга ыктыда кылабыз. Ар бир мечиттин өзүнүн имамы бар. Дин боюнча жооптуу инсаны бар. Ошолорго карап, ошолордун азанына карап намазыңызды окуй бериңиз. Фитна жаратпаш керек. Барган жерде тыч барып, тыч кетиш керек. Кээ бир ушунчалык көр такыбалар бар. Намаз, жай намазында түзүлө турат. Жок, бир аз болуш керек экен да, бир аз деп туруп сырттан барып алып, жашынакай намаз окуп аткан жер мына компост, мына менде компост бар. Силер эмне компост колдонбойсуңарбы? Мындай кылсаңар, мына муну дал келип атат да, мына деп туруп. Болбосо Куранда Алла Таала эмне деген? Фавалли важхака шатрул масжидил харам. Арам мечит таратында Кааба Каабага деген эмес. Кааба тарапка карап намаз оку деген. Бүт алар ошо кыбла жака карап намаз окуп атабы, тийишпеш керек. Жөн барып, жөн келиш керек. Ошол үчүн Азирет Умар радыйаллаху анху айткан да, эки адам бакылдап сүйлөп атканда мечитте, үнүңөрдү көп бийик көтөрбөгүлө. Каяктан келгенсиңер десе, биз баланча айылдан келгенбиз. Конок турбайсыңарбы? Эгерде ушул мечиттин жергиликтүү адамдар болгонуңарда башкача жооп берет элем. Конок келсиңер мейли эми. Бирок ошентсе да үнүңөрдү акырын чыгаргыла, адебиңерди сактагыла деген. Ошондуктан мечитибизде дайыма кайсы жерге барбайлы, тыч барып, тыч кетишибиз керек. Кимдин үйүнө конокко барсак дагы, кайсы жерге отур деди, ошол жерге отурушубуз керек. Кандай тамак берсе ошого ыраазы болуп жешибиз керек. Жок, мага мондай тамак кылып бериңиз, мен тигиндей тамак жебейм. Андайдын кереги жок. Жөн барып, жөн кетиш керек. Тынч барып, бизде сонун сөз бар ата бабадын. Тынч отурганда тынч отуралы деген. Тынч отурганда тынч отуралы деген. Керемет сөз. Ошондуктан барган жерде чыр жаратпай, барган жерде тынчтык, берекенин курулушуна себепкер болуп кайтышыбыз керек. Себеби дегенде мындай болуп атпайбы? Алар дагы намаздын убактысын карайт. Бүгүнкү күндө календар деген жетишип калган. Анан шарият эрежелеринде ушундай. Мисалы, Шамды карай турган болсок, күн батыштагы кызылдык жоголгондон бүттү, куфтан кирет дейт. Ошол эрежелердин негизинде алар эмне кылат? Бизге куфтан намазы кирди, ушул убакыт бизге жамаат ылайык деп коюп алган болушу мүмкүн. Ошого карап намазыңызды окуй бериңиз. Тагыраак айтканда, бир намазга бекем киши болуп, тим эле кылдаттык менен карап аткан киши болуп, антип көрүнбөй эле коюңуз. Жөн барып, жөн келиңиз. Саламатсызбы? Күйөөм экөөбүз 2 жыл алдын ажырашканбыз. Күйөөм мас абалында ачуусу келип 3 талак берип койгон. 2 кызыбыз бар. Күйөөм үйлөнүп ажырашты. Орозонун убагында жарассак болобу? Орозодо бири-бириңди кечир дейт го. Ошого сураганым. Үйдөгүлөр көнбөй атат, бирок эмне кылсак болот? Албетте бири-бириңиздерди кечиришиңиздер керек. Бирок талак маселеси болуп атпайбы? Кайра эле ошол чүй казыяты, чүйдүк казыятына, чүй областында жашагандар, Ош областында жашагандар Ош казыятына, Нарын шаарында, Нарын областында жашагандар Нарындын казыятына, Көлдүкүнө, таластыгына. Кыскасы айтор, кайсыл областтын элинде жашап аткан болсоңуз, областта, ошол жердин атайын казыятында фатва бөлүмү бар. Ушунда талак никелерди өзгөчө эмне кылып берет? Майдалап, дыкаттык менен, кылдаттык менен маңдай тескей суроо жооп берет. Күйөөңүз эмне деп айтты эле? Аялы эмне деп айтты эле? Балким ага чейин 3 талак бергенге чейин балким бир талак түшүп калган болушу мүмкүн алда качан эле. Ошолордун баарын тактап туруп анан чечилет. Бирок эгерде бир талак түшкөн болсо, анан кайра жарашалы деген болсоңуздар, керемет болот. Албетте бири-бирин кечириш керек. Бул кечиримдүүлүк, бул кандай? Бай айтат го. Рамазан айы бул кечиримдин айы деп. Бири-бирин кечирип, баягы тозоктон кутулбай дейт. Бир эле тозок эмес, напсибизге байланып калган. Кээде биз напсибизге кул катары байланып калабыз да. Ошол напсибизди дагы эмне кылышыбыз керек? Азат кылышыбыз керек. Мисалы Бакара сүрөсүндө келип атпайбы? Алла Таалага баягындай жагынуу максатында Алла Таала эмне кылды аларга? Бир уйду курбандык чалуу боюнча окуясын айтат Бакара сүрөсүндө. Ошол уйду сойгондон кийин эмне кылды? Баягы тилин чабыш керек, анан ал сүйлөп берет, ким өлтүргөн, ким эмне кылган, баары айтылыш керек да. Окуя узун. Бирок кыскасын айтканда, ал жерде уйдун союлушу жөнүндө жөн эле окуя айтылган жер жок. Биз муну напсибизди эмне кылышыбыз керек экен? Курбан кылышыбыз керек экен. Напси деген бул чатак нерсе. Иштек албайт. Өзү келип кечирим сурасын. Бирөөнүн акысын жеп койсо эчтеке албайт. Неме алса бересиң да бир күнү деп. Кыскасы ушундай. Анан бүгүн бир кайрымдуулук кылбайсыңбы деген ой келет да. Ой келсе жакшы ой. Же бирөө сунуштайт.
Напсиңиз эмне алат, эмне аласың, андан көрө да кичине иштесең деп, кыскасы напси бул тойбойт. Келе-келе, жалаң келе-келе боло берет. Ошол напсилерибизди эмне кылышыбыз керек экен? Курбан кылып союшубуз керек деп Рухул Баян деген тафсирде келет. Муса алейхиссалам менен Кыдыр алейхиссаламдын окуясы бар эмеспи, балык темасында. Ошол жерде ал кеп балыкта эмес, Рухул Баян китебинде келет тафсирде. Ал балыкта максат жүрөк дейт. Баягы курулуп желинген балык кайра эле тирүү балыкка айланып кетип атпайбы? Ошол өлүп калган жүрөктөр Аллахтын ырайымы түшүп ыйман келгенде өлүп калган жүрөк ыйман жагынан ошол кайра башынан жанданат деген мааниде келет. Ошондуктан дайыма жаңылангандан жаңыланып алдыга эмне кылышыбыз керек экен? Бекемделип жана турмушту бузулуп кетпешин аракетин албетте аял киши дагы, эркек киши да көрүш керек. Бул чоң эрдик. Кудайым ортоңуздорго жүрөк сүйүүн, тынчтык жашоону жана мээримдүүлүктү Кудайым тартуу кылган болсун, орноткон болсун. Ошондо аял кишилер 15 жаштан баштап каза намазды эсептеп окуй берсек болот экен да, же 9 жаштан эсептейбизби? Биз мисалы билбейбиз да кайсы убакытта толук балагатка жеткенибизди. Жооп берип койсоңуз сураныч. Бул маселе өз эле белгилүү, жетиштүү. Эгерде аял киши кайсыл учурда балагатка жеткен, жетпегенин биле албаса, апасынан сураш керек. Апасынан сурагандан уялса, чоң апасынан сураш керек. Же жеңелеринен сураш керек. Кыз бала кантип балагатка жетет? Баарын айтып берет ошолор. Анан болжолду эсиңизде болот да сөзсүз түрдө. Анан биздин климатка байланыштуу кээде туура 10 жаш, кээбириники 11 жаш, кээбириники 13 жашта болот. Анан анда дагы балагатка жетилгендин белгилери болбосо, анда шариат китептеринде 15 жаштан кийин эркек киши болсун, аял киши, кыз бала болсун, эркек бала болсун, балагатка жетти деп эсептелет. Ошондон баштап намаздарды окуп алган болсо, мисалы айталы 20 жашында окуп баштаган, анда 5 жылдык казасын окуйт. 30 жашында намаз окуп баштаса, 15 жылдык окубай калган каза намаздарынын казасын өтөйт. Кийинки суроо: кийимге, денеге май тамчылап тийип кетсе, кара май машиналардыкы, ошол кийим менен намаз окуса боло береби? Албетте кетиргенге аракет кыласыз. Мен түшүнүп атам. Мен түшүнүгүм боюнча баягы машина оңдоо иштешиңиз мүмкүн, же запчастарды алып сатышыңыз мүмкүн, майларды куясыз, башка кыласыз. Эң негизгиси атайын намаздын кийимдери аз оңой болбодубу? Таза бир шорта, мындай кызыл ашыкка чейин, дамбал сыяктуу. Ошондойду кийип коюп, үстүңүзгө бир жеңил бир кийимди шарт кийип алып туруп, ошо менен намазыңызды акырын окуп алсаңыз болот. Эң негизгиси бул нажас болбойт, бирок майларды кетирип окуганга аракет кыласыз. Анан кечке кырынып отуруп, анан кайра териге да зыян келтирип албаңыз, эң негизгиси. Тарауи намазын үйдө окуса болобу, же мечитте жамаат менен окуш керекпи? Албетте тарауи намазы жамаат менен мечитте окулушу, бул сүннөт боюнча жамаат менен мечитте окуш керек. Азирет Умар радыйаллаху анху ошончун айткан да, баягы карадым, биякты карадым, тиякты карадым, мусулмандардын баары баштары чаржайт болуп, өзү менен өзү болуп эле жүрүшөт, коюшулардын башын бириктирейинчи деп. Бүт баардыгын чогултуп, бүгүндөн баштап тарауи намазын мечитте жамаат менен окуйбуз деп туруп, анан жамаат менен окуп, элдер толуп мечиттерден. Тарауи намазы бүткөндөн кийин жамаат акырын мындай жайылып, топ менен чыгып алып кетип атканын көрүп, Азирет Умар радыйаллаху анху кубанганынан, кубанып, толкунданып, ушул сөздү айткан экен да. Ни'ма хадихил бид'ату. Муну кандай жакшы бид'ат деп. Баягы бид'ат жаман жакшыга бөлүнбөйт дегендерге жооп да болот бул. Кандай жакшы бид'ат деп. Себеби пайгамбарыбыз кылбаса да мен ушуну кайра кылганга мажбурмун. Себеби пайгамбар кээде үйдө окуп, үзүрүн билдирген да. Эгер мен дайыма мечитте окуй берсем, силерге милдеттүү түрдө болуп калбасын деп, мен кээде үйдө, кээде атайын мечитте окуйм деген. Ошон үчүн эгерде мечитке катыша албай калсаңыз, аны болгондо дагы мына бүгүнкү күндөй мына тыюу салып коёбу, жума намаздар убактылуу токтоп турсун деп. Анан тарауи намаздарды эртерээк мындай бөлүнүп окугула деп. Ушул сыяктуу бир кырдаалдар пайда болуп калса, албетте үйдө окусаңыз да болот. Бирок жамаат менен
намаз окуганга, жамаат менен чай ичкенге, жамаат менен чогуу жүргөнгө, жамаат менен бир иштерди аткарганга өзүңүз жалгыз ооз ачырбай, айталы сиз 2 күндүк ооз ачарды аткара алышыңыз мүмкүн. Сизде белдүү жигиттер көп эле болушу мүмкүн. Бирок болгону жүрөгүн ойготуп коюш керек. Ошолорду чакырып алып, мен 2 күндүк ооз ачтырган атам, сен канча күн ооз ачтырасың деп. Ал айтышы мүмкүн, мен 2 бирөөсү айтат мен 5 күн, бирөөсү айтат 10 күн. Ошентип 1 айлык ооз ачарды 5-6 достор биригип алып ачып коюшуңуздар мүмкүн. Жамаат менен. Жамаат деген бул керемет бул. Мисалы бүгүнкү күндө азыр балдар үйү бар, медреселер бар, кыздар окуу жайлары бар. Ошолорго барып ооз ачарлыктарды берип, ооз ачтыра берсеңиздер болот. Албетте мечитке жамаатты чакырып ооз ачтырбасаңыздар дагы. Ошондой жерлерде мүмкүнчүлүктөр бар. Эми болбой турбай деп токтоп калбаңыздар. Тескерисинче жанагындай жерлерди кыдырсаңыздар, биз таап беребиз Кудайыбыз, эгерде таппай атсаңыздар, болбосо сурасаңыздар, табылат буюрса. Жамаат менен намаз окуп жатканда 4 рекет фарз намазында биринчи, экинчи рекетине имам үн чыгарып окуп, 3-чү, 4-чү рекетине иштен окуйт го. Ошол учурда арттагы жамаат Фатиханы кошумча сүрөнү окуйбу? Жок, биз ыктыда кылгандан кийин унчукпайбыз. Эгер купуя болсо окуп койсоңуз да болот. Андай да риваяттар бар. Бирок окубай, унчукпай ыктыда кылып турсаңыз дагы боло берет. Бирок ыктыда унчукпай ыктыда кылып турганыңыз жакшыраак дейт. Кийинки суроо. Мен жаңы үйрөнгөнгө намазды 2-3 күндөн бери жолдошумдан бөлөк окуп жатам. Мага ошол ыңгайлуу болуп атат. Мурда бирге окуйт элек. Мен андайга үйрөнө албай атам. Күйөөм бат эле окуп коет. Мен түшүнбөй эле кала берем. Дуамы да толук кыла албай. Акырындап оку десем, дагы акырын окугандай болот, бирок баары бир жүрөгүмдөн чыккандай болбой атат. Эмне кылсам болот? Бөлөк окуп жатам азыр. 2 адам окулса сообу көп болот деген чынбы? Аял кишилер тескерисинче өзүнчө окуганы сооптураак болот. Күйөөсү менен. Бул сиз намазды үйрөнүп алганга чейин жолдошуңуз менен окуп үйрөндүңүз да, эми өзүнчө эле окуй бериңиз. Жайма-жай, шашпай, өзүнүн эрежеси менен намазыңызды окуңуз, бата кылыңыз, тилек кылыңыз, керемет болот. Анан бүгүнкү күндө онлайн аркылуу азыр Куран үйрөткөн курстар көбөйдү. Ошолордон Куран окуганды үйрөнүңүз, диний китептерди окуңуз, тарыхый диний энелер бар, улуу инсандар бар, аталар, пайгамбардын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, 365 күнгө сахабалар эскерүүлөр деген китептер чыккан. Балдарыңызга окуя айтып бересиз. Жомок деп айтылбайт, ал жерде окуя. Икая деп коет го. Икая десе биз жомок жагып отуруп кетишибиз мүмкүн. Бул болгон окуя. Ошо сахабалардын окуяларын, өмүр баяндарын бир бет кылып эле кете берген. Ошону алып, балдарыңызга окуп бериңиз. Ошентип сабаттуулукту өйдөлөтө бериш керек. Кийинки суроо, кантип бойду өстүрсө болот? Же дары ичсе болобу? Бул өтө кызык суроо экен. Боюңузду өстүрүп эмне кыласыз? Андан көрө мына оюңузду өстүрүңүз. Билимиңизди өстүрүңүз. Деңгээлиңизди өстүрүңүз. Бойдо маселе жок. Тарыхый окуяларды карай турган болсоңуз, бүт кыйын адамдардын баары бүт эле 1.60-тан ылдый. Сталин, Наполеон, Ленин, Индира Ганди, анын атасы, Наполеон бардыгынын бою 1.60, 1.55, 1.50 ушундай эле болгон. Кайры тескерисинче жакшы эмес. Мен бой узундарга тиешелүү эмес. Бул албетте тиешип айткан жерибиз жок. Арданбаңыз боюңуздун кичинекейлигине деген мааниде айтып атабыз. Узундардын каны тигинен айланып түшкөнчө, сиздики батыраак, аныкы 2 айланганча сиздики 3 айланып берет да, мындайча айтканда. Батыраак ойлоносуз, батыраак жетесиз бир нерселерге. Албетте бул тамашалуу жооп, бирок эң негизгиси бой боюнча бул Алланын бергени. Ага эч качан андан көрөк акыл жагынан кыска болуп калгандан Кудай сактасын. Кургазор түшүнүк жагынан, адеп жагынан кыска болуп калгандан Кудай сактасын. Мына токтогул атабыз эле бир мисал келтирсек, бою 1.55 болгон. 1.55 кичинекей чүкөдөй болгон, бирок толук киши болгондай. Туурасынан жоон жолпу киши болгон, бирок бою чакан болгон. Ошондуктан кеп бойдо эмес, кеп мына ойдо. Ой тунук, көрөгөч, илимге, билимге толуп турса, сүйлөгөнүбүз орду менен сүйлөп турсак, керемет болот. Имам Замахшари айткандай, адам 2 нерсе менен айырмаланат. Акылы менен, анан сүйлөй турган сөзү менен. Ушу экөө орду менен жакшы мыкты болсо, демек сиз мыкты адамсыз. Андыктан бойду эмес, өзүңүздү өстүргөнгө аракет кылыңыз. Кийинки суроо, духа намазы кандай окулат? Туура жана так айтып коесуздарбы? Духа намазы бул шашке намаз деп айтылат. Күн жер бетине толук тийип калган учурда айтат. Найза бою өйдөрөк көтөрүлүп калган. Шашке мал деп коет го кыргыздар.
2 рекет нафил намазын оқуға ниет қылдым деп тұрып, Аллаху акбар деп тұрып, қаддимкідей нафил намаздар қандай оқылады адатта, ошондой эле окуйсуз. Имам Бухари, Имам Хакимдердин риwayatында ушундай келген. Муслимде келген. Духа намазы 2 рекет намаз оқса да дурус болот деп. Кадимкидей кулак кагып, Аллаху акбар деп. Андан кийин сананы окуйсуз, Фатиханы окуйсуз, кошумча сүрө окуйсуз, рүкү сейде. Кайра 2 рекетке туруп, Фатиха, кошумча сүрө, рүкү сейдеге барып, аттахият, салават айтып туруп, анан оң жакка, сол жакка салам берип, анан бата тилегиңизди жасай бересиз. Кийинки суроо, Оозбек учурда колубузду кесип алсак, канап кетсе, орозобуз бузулбайбы? Сураныш жооп берип коесузбу? Ичтен сыртка чыкканда, өзү чыкканда орозо бузулбайт. Өзү чыга турган болсо. Мисалы, кээ бир адамдардын көңүл айланып кусушу мүмкүн. Колду салып атайлап куспагандан кийин жарым чакка кусса да орозо бузулбайт. Колун салып куса турган болсо анда ооз ачылат атайлап. Ошол сыяктуу мындай кан чыгабы, 1 грамм чыгабы, 100 грамм агып чыгабы, ооруудан Кудай сактасын, орозо бузулбайт. Менин суроом бар эле, ооз ачкандан кийин чарчап уктап калса, түнү ойгонгондо тарауih намазын окуса болобу? Албетте, окуй бересиз түндө ойгонуп калган болсоңуз. Ошондуктан шам намазды окуп, ооз ачып, дароо ачып алып туруп, курма менен негизи намазга чейин убагы кирди да, намаздын убагы кирди. Тагыраак айтканда ооз ачуу убагы болду. Токтоосуз ниет кылып, тилектерди айтып, курма менен, суу менен оозду ачып, 1-2 чыны чайпайбы же да эмне бар жылуураак. Ошону иче калып туруп, көңүлдү мындай жайгаштырып туруп, анан кийин намазга киришип, андан кийин анан тамактанганга отурсак жакшы болот. Анан анын артынан эле токтоосуз тарауih намазды окуп алыңыз. Бирок кандай болгондо жана сиз айткандай адамга ар кандай иш болот. Кээде психология жагынан, кээде дене жагынан адам чарчайт. Ошол кезде уктап калган болсоңуз, албетте тургандан кийин тарауih намазыңызды, куфтан намазыңызды окуп аласыз. Кийинки суроо, кутман кечиңиздер менен барыңыздарга, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул суроону бербейин дегем. Ушунча зарыл болуп атат. Орозо айында кредит алса болобу? Орозо айында дагы, орозо эместе дагы, күндүзү дагы, түндөсү дагы, кышында дагы, жайында дагы, тоодо дагы, айылда дагы, шаарда дагы, жердин астында да, жердин үстүндө. 7 кабат жердин үстүнө чыгып кетсеңиз да, 7 кабат жердин алдына кирип алсаңыз дагы кредит болбойт. Кайсы жагынан барып алам десеңиз, арам. Кредит негизи арам болбойт таптакыр эле. Жолобой эле коюңуз. Анткени биз Кыргызстанда мамлекетибиз исламий мамлекет деп айтылбаганы менен 70-80-90%га чейин Аллага шүгүр мусулман эли деп эсептелебиз. Мусулманча жашообузду улантабыз. Ага мисал далил катары келин алсак нике кыйдырып алабыз. Кыз чыгарсак бата берип узатып атабыз. Өмүрлөр узун болсун, айталы 80-90га чыккан аталарыбыз өтүп кетсе, мен деп тимеле динге мунантып сын пикир менен карап аткан адам деле молда экени чакыргыла айланайын деп жуунтуп, кепиндетип, анан эмне кылат? Атасына жаназасын окутат. Ошондой да. Ошондуктан кредит маселесинде жолобой эле коңуз. Орозо учурунда да, орозо эместе да. Адал жол менен эмгектен огатылган аракет кылалы туугандар. Анан жолум болбой атат, ана эч эле мындай кылсам деле болбойт, ана тигиндей кылсам деле болбойт. Дей берет экенбиз. Жок, ал биз ойлонот экенбиз. Мындай кылып ойлонсом да болбойт атат, тигиндей кылып ойлонсом да болбойт атат. Мындай кылып ойлонсоңуз да болбойт, тигиндей кылып ойлонсоңуз да болбойт негизи. Адам максатты коюп туруп ошого аракет кылыш керек. Мисалы, Кыргызстан климатында багбанчылыкта болот, дыйканчылыкта болот, мал багууда болот, жер иштетүүдө болот, соодагерчилик, устачылык, айтор. Ар кайсы жагынан бирдемке кылып тырмалаңдап, окатчылыктын уяты жок эч кандай. Бирөөгө жалчы болуп иштеп болсо дагы окат кылып, ошол жерден акчаны сыгыштырып, топтоштуруп, ага тоого каласызбы, анын жумурткасын сатасызбы, мөмө жемиштин түрлөрүн, жанагындай бир болгарский-салгарскийлердин ачуу Турциядан уругун алып септирип аткандар бар. Жана Клара 1000ден, 1,5 миңден сатылгандар бар экен го, 800-900дөн. Ошолорду өстүрүп туруп, аларды оптом өткөрүп, айтор, эмгектенсе болот. Эмгек бизден, натыйжа Кудайдан деп туруп аракет кылышыбыз керек. Себеби мындай да, Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Ва ида кудиятис сала фанташиру фил ард. Вабтагу, карабайсызбы? Эгерде намаз окулуп бүтсө, жер бетине жайылгыла, ырыскыңарды издегиле деген Куранда Алла Тааланын буйругу бар. Ана мен алмаш озма чүтөбүлүп жата берген кээ бирлер баягы түшүнүү тайкы пикирлер да болуп калышы мүмкүн да. Өзү эле келет, Алла Таала мени жараттыбы, ырыскы мени акыры таап келет деп. Жагандай болбойт. Ырыскын Алла Таала чачып койгон. Hazret Умар радыйаллаху анху айткандай.
Ошону биз болгону эмне кылышыбыз керек? Себебин аткарып изденишибиз керек. Ошого жараша Алла Таала иншалла бизге берет. Аракет бизден, жана жогоруда айткандай, натыйжа Кудайдан деп. Ал боюнча хадис да бар, билесиздер. Куш эртемен ачка учат, кечинде курсагын тойгузуп кайтат деп. Ал уятында жатып алган жок да. Учуп кетти, мен ырызкы таап келейин деп. Жатып алган жок. Ушул хадистен кийин болду, маселе токтош керек. Өзү келет, ана митет, антет деп. Бул боюнча Али радhiyallahu anh айткан туура. Ар-ризқу ризқун талибун ва ризқун матлубун. Ырызкы эки түр болот. Бир ырызкы бар, сиз издеп келет, бир ырызкы бар, издетет деп. Эми миллиондон бирөө экөө болот экен эми. Пешенеси дем ал. Болуп калат экен, ал баарына далил эмес. Себеп болуп эле ырызкы өзү эле келе берет. Тиянан биянан бул өзү эле келе берет. Ал башында урутпайт, отура берет. Калем учу менен ырызкы таап отура бериши мүмкүн. Бирок аманатка кыянат кылбайчы мисалы. Мен деле ушундай болушум керек дей берген туура эмес да. Калган миллиондогон, миллиарддаган адамдарга эмне кылган? Аракетти эмне кылган? Себеп кылган. Эми ошонун кайсынысы даамдуу десе, өзүң мээнет кылып, таап келип, ошону ырызкыланып, пайдаланып жегениң бул эң даамдуу деген. Ошон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи айтып атат да. Үйлөнгөндө, балдарыңар үйлөнгөнгө жарап, эрезеге жетип калган болсо, ага чейин билим бергиле. Билим бергенден кийин, өнөрүн үйрөткөндөн кийин, үйлөнгөнгө өздөрү доход топтосун деп. Ошондо даамдуу болот экен. Рахат да, мен үйлөнөм деп ниет, психология жагынан даярданат бул. Кой мычак жооп алды. Мынча калынына мынча кетет экен. Кийим кечесине мынча кетет экен. Тамак ашыбызга мындай болот, тигинге тигиндей болот. Кой келгенде майда чүйдө нерселер алышым керек деп эркек киши даярданып, анан кийин биротоло үйлөнгөнгө даярданып калат экен. Мен мыктатуу болушум керек деп. Айтор, ошентип өзү эмгектенип үйлөнгөндөн кийин үй бүлөсүн кадырлап бартап жашайт экен. Тескерисинче ата-эне үйлөндүрүп койсо, мен өзүм баягы көтөрүп коем деп. Иштетпей, эчтеке кылдырбай. Эртеңки күн ал балалуу чакалуу болсо дагы ата-энесин карап тура берет экен, жана карга, чымчыктардын балапандарын оозун ачып, мага муну бер, тигини бер деп. Ошондон Кудай сактасын. Кийинки суроо: ыймандан чыгып кеткенин билбей калат экенбиз го. Анан ошол ыйманды жаңылап койсо жакшы болот дешет. Кантип жаңылайбыз? Түшүндүрүп берсеңиздер. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистери бар, албетте. Ыйманды жаңылоо кандай болот десе, Робби зидни илмен деп Алла Таала Куранда айтат. Мага илим бер, пайдалуу илим бер деп суранабыз. Андан кийинки имам Хаким риваят кылган сахих хадис бар. Фас'алуллаха таала, Алла Тааладан сураңгыла. Эмнени сураңгыла? Ан южаддидал имана фи кулубикум, жүрөгүңөрдөгү ыйманыңарды жаңылап берүүсүн деп. Демек кайра эле Кудайдан суранабыз. Кудайым, ыйманымды бекемдей көр, тазарта көр ыйманымды деп Кудайдан тиленебиз. Анан да башка себептер кетет. Таза амалдарды аткаруу, иштерди аткаруу, жарамдуу иштерди аткаруу, пайдалуу иштер менен алектенүү, гыйбат иштерден, адамдарды жаман пикир менен карагандан. Балким биз мисалы бир адамдар бар, Алла разы болсун, 5 мал намазында селлесин бекем кармап ошо амал көнгөн. Демек ошого биз суктануу менен карашыбыз керек, машалла сонун. Бирок ал мен мына сүннөт тирилтим, мен селле кийдим, сен дагы селле кийбей жүрөсүң да сүннөткө кыласың жок деп көз караш менен карабаш керек. Ким сүннөттү тирилсе, алхамдулилла, ал өзү үчүн жакшы. Дагы калганы эмне? Ошон үчүн сүннөт амалдарга кызыктырылат, буйрук берилбейт. Анан сыртта мисалы тамакты оң жак менен жейбиз, баштарда бисмилла деп айтабыз, адамдарга жылмаябыз, бүт ушу сүннөт амалдар. Мен адамдарга жылмай атам, сен эмнеге жылмайбайсың деп ага тополон кылбайбыз. Мына ушул сыяктуу сүннөттөргө ким амал кылса, ар ким өзү жанталашып, өзүнүн сообу үчүн, өзүнүн ахирети үчүн амал кылган болот экен. Ошондуктан дайыма эң негизги бардык сүннөттөрдү камтып алган Куранда келген аят бар, билесиздер. Жакшы кулк мүнөз бердик сага деп пайгамбарыбызды Алла Таала эмне кылган? Сүйүнчүлөгөн. Мухаммад, сага жакшы кулк мүнөз бердик. Ва иннака ла'ала хулукун азим. Сен улуу бир мүнөздүн негизинде жөнөтүлгөн пайгамбарсың деп. Ошондуктан биз эң жакшы кулк мүнөздүн, сүннөттөрдүн, башка амалдардын башаты мыкты кулк мүнөз менен мүнөздөрү алуу. Ошондо намаз окусак дагы, бирөөлөр менен мамиле кылсак дагы, үйдө жүрүп балдарыбыз менен маектессек дагы, көчөгө чыксак дагы, каерде болбойлу. Бүт бардыгы сонун бойдон кете берет экен. Себеби пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн ичинен эң туу чокусу, алгачкысы, улуусу бул кайсы? Жакшы мүнөз менен мүнөздөлүү.
жарам, эң мыкты, макталган, мыкты мүнөздөр менен мүнөздөлүп алуу. Ошол мүнөзгө бекем амал кылсак, калган сүннөттөрдү аткаруу жеңил болот экен. Анан эң соңку суроо, ооз ачаарда жана ооз жабаарда даарат алыш керекпи? Жок, даараттын болушу шарт эмес, бул намаз эмес да, намазда даараттын болушу шарт. Таваф кылганда жана башка амалдар бар. Намаз окуганда, же болбосо бир Куран окуганда даарат алып алышыңыз керек болот. Эмне үчүн? Баягы Куранды кармайсыз да, барактап даарат менен кармаш керек. Ла ямассуху иллал мутаххарун дейт го. Куранда даараттуулар гана карайт, кармайт деген Алла Таала Куранда аят бар. Экинчиси, пайгамбар хадис бар. Ла тамасса илля ва анта tahirun. Сен Куранды кармай турган болсоң, даараттуу болуп гана карма деген пайгамбарыбыздын хадистери да бар. Ошондуктан эң негизгиси, сөздүн кыскасы, орозодо даараттын жана гусулдун болушу шарт эмес. Гусулдун болушу шарт эмес экен деп гусул албай жүрө бергенде болбойт. Гусулдуу болуш керек. Болгону шашылыш болуп жетишпей калдыңыз. Гусул алсаңыз тамактан албай каласыз. Тамактансаңыз гусул албай каласыз. Ошол кезде эмне кыласыз? Оозду, мурунду чайкап, бети колду жууп, кадимгидей тамактанып, оозду жаап алып, андан кийин гусул алып, жуунуп, тазаланып, таранып, анан намазыңызга, ибадатыңызга кирише бересиз. Ушуну менен берилген суроолордун аягына чыктык. Кийинки суроо жооп көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Дәвір жолу тутуп аткан оразаларыңыздарды Кудай Таалам кабыл этсин, мамлекетибизге оомат берсин, жана Лейлек районунда болуп аткан окуяларыбызга Кудай Таалам күч кубат берип, тынчтык жол менен аяктап, элибизде токчулук, молчулук болуп, берекенин айы болуп, аалымдар, каарылар жана эл баккан, журт баккан мамлекетибиздин кадырын, баркын, келечегин арзбаган акчага, мансапка, байлыкка жана башка кызыкчылыктарга сатпаган мекенчил, мыкты, илимдүү, өнөрлүү жетекчилерибиз көп болсун. Жана себеби Халид ибн Валид радыйаллаху анху айткандай, ар бир улут, силер улут коом болгула, улут экениңерди, коом экениңерди далилдеп турган асабаңар болсун деп. Анысыңар биздин сонун асабабыз бар. Ошол асабабызды жерге кулатпай, мамлекетибиздин кыпкызыл сонун асабабыз бар. Ушуну дүйнө жүзүнө ислам жагынан, адеп ахлак жагынан, өнүгүү жагынан, бардык жагынан, адеп, тартип жагынан дагы үлгүлүү кылып желбиренип турушуна себепкер болгон урпактардан бололу. Буга чейинки ата-бабаларыбыз бизге сонун кылып өткөрүп берген. Кийинки муундарга эч жерине кыянат кылбай, сак саламат өткөрүп берүүнү ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.